Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстан рактан каза болгондордун саны боюнча 1-орунда турат. Өлкөдө жыл сайын онкологиялык оорулардын 5000ден ашык жаңы учуру катталары маалымдалат. Акыркы 5 жыл ичинде аялдардын жатын моюнчасынын шешеги жана эмчек рагы өрчүгөн. Мындан улам коомчулукта бул көйгөйгө көңүл бурдуруу жана залалдуу шешекке кабылгандардын санын азайтуу, болтурбоо аракеттерин күчөтүү маселеси турат. Ахалачандар орну эрте аныктоо менен өлүмдүн санын азайтууга болорун эскертишүүдө. Жалал-Абад облусунда онкологиялык оорулардан жабыркаган 3477 адам каттоодо турат. Тилекке каршы жыл ичинде зыяндуу шешектен 611 адам каза болгон. Дарт менен алышкандардын көпчүлүгүн аялдар түзөт. Алар көкүрөк рагы, жатын моюнчасынын жана ашказан рагы менен алышкандар. После операция жеңилдеп оорулар калды. Аялдар эртерээк докторлорго барып текшерилип турса дейм. Doktorlarga rahmat. 3 ay murda кровотечение болду. Ошондо миома деди, лечение алса болот деди, кийин чоңоюп кетипти размери. Кийин врачка келүүдүм, алыш керек экен деди. Алдырдым, өтүшүп кетпептир, жакшы азыр. Операция болгон, ошо женский жактан азыр жакшы шүгүр. Анан ошо ишим неме болгонунан 1-2 ай болуп калды. Бишкекте ошо 1-2 жолу суу алдыртып, анан кайрадан кичине бар болгонунан бул жака келип азыр лечение алып атам, ушу Жалал-Абадтын онкологиясынан. Бул жерде врачтар жакшы экен. Бизди жакшы карап, убактысында карап, давлениябыз өлчөп, дары-дармектер менен камсыз кылып турат. Бул рактын эң жаман нерсеси метастаз деп коет, то есть башка органга өтүп кетиши. Мисалы, рак молочной железы менен сөөктөргө, позвоночниктерге өтүп кетет, өпкөсүнө өтүп кетет, лимфатический система менен, лимфа менен жана кан менен. Мисалы, рак шейки матки деле ошондой болот, өпкөгө өтүп кетет, сөөктөргө өтүп кетет, мээге, боорго, башка жака өтүп кетет, уже анда жардам бере албай каласың. Эми ушундай оор адамдар 1 жылга жетпестен каза болуп калып атат да. Одногодичная летальность, то есть рак оорусун аныкталгандан баштап 1 жылга чейинки көрсөткүч бул өтө бийик болуп атат да Кыргызстан боюнча. Облуста 2023 жылы онкологиялык оорунун 965 жаңы учуру аныкталып, анын 290-ы каза болгон. Адистер убагында кайрылгандар бул дарттан толугу менен айыгууга болорун айтышат. Маселен, Жалал-Абад облустук клиникалык ооруканасынын онкология бөлүмүндө жыл ичинде 1100 адам дарыланып, 486 бейтапка операция жасалып, бардыгы айыгып чыккан. Ошо онкологиялык диагноз коюлса, мисалы рак молочной железы, сөзсүз биз Бишкекке жөнөтөбүз. Ал жерде эми химиотерапевт, радиолог, маммолог, хирург специализирован. Ошолор көрүп, анан кийин аныкташат. Биринчи кандай эмеден башташ керек? Нур менен башташ керекпи, же химия лечение башташ керекпи, же операция менен башташ керек? Убагында кайрылгандар жакшынакай болуп жүрүшөт. Жылда көзөмөлгө келишет, көзөмөл эмеден текшерүүдөн өтүшөт ар бир жыл 6 айда. Мындай адамдар жүздөп саналат көп. Жалал-Абадтагы онкологиялык бөлүм облус боюнча жападан жалгыз болуп 25 керебетке ылайыкташкан. Мында облустун бардык райондорунан келип дарыланышат. Учурда орундар бейтаптар менен толгон, калгандары амбулатордук дарыланууну улантууда. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал-Абад.